Эң алгачкы мынакей жана 68 саатка эсептелген 5-класстар үчүн бул китепти жаздык. Ал орус тилине которулду, өзбек тилине которулду, анан тажик тилине которулду. Анан тиги 6-7-8 класстарга Раматылык Токторбек Өмүрбеков, анан Тыштыкбек Чоротегиндер жазышты. 9-класска Мурат Иманкулов жазды. 10-11-класска мен менен Мырзакматова мектептин мугалими жазып, анан бир 3 жылдын ичинде араң эң алгачкы китептер 2000-жылдан баштап чыга баштады. Ошондо 9 жыл элестетип көр, мектептин мугалимдери эмне кылды. Ошол жана гезитке чыккан айрым бир статьяларды алып алышып байкуштар. Мисалы 5-класста нумизматика деген бир параграф бар да, бул жанагы акча маселелери боюнча тарыхты окута турган илимдин тармагы. Мен бир мектепке барып калсам, байкуш мугалим ошол тема экен ошол. Ар кайсы жерден жаңы чыккан акчаларды чогултуп алыптыр. Бул Казакстандын акчасы, Өзбекстандыкы, бул Россиянын акчасы, бул тияктын акчасы деп ошону балдарга таратып коет экен. Мына бүгүнкү сабак ушундай.